Өзүндө туйлаган кыргыз жаны, өзөгүндө ойногон кыргыз кана. Туулганда озанган манас менен амансызбы Алатонун кыргыздар? Саламатсызбы, урматтуу теле көрүүчү. Бул бизде Этно маек жаңы долбоор. Алгачкы чыгарылыш болгондуктан алгач программабыз боюнча кыскача түшүндүрүп кетели. Алгач конокторду тааныштыруу, андан соң колдондон чыккан архаизм сөздөр. Фразеологизмдер, кыргызча эски тарыхтык кинолордон үзүндүлөр, кыргызча оюндар болмокчу. Бизге коноктор эл өкүлдөрү жана ошондой эле белгилүү инсандар болмокчу. Алардын канчалык деңгээлде биздин кыргыз салтын, биздин тарыхыбызды, кыргыз тилин сүйлөп, жолу көрөбүз. Assalamualaikum. Кандайсыз? Жакшы келип алдыңызбы? Саламатсыздар. Тааныштырып кетели, биздин алгачкы коногубуз, алгачкы каарманыбыз бул кыргыз элинин сыймыгы, жакында эле Эверест чокусун багындырган альпинист Кадыр Сайдылкан агабыз. Кош келдиңиз. Биринчи эле сизге суроо берели, өзүңүз боюнча көрүүчүлөргө кыскача бир тааныштыра кетсеңиз, негизи эле өзүңүз боюнча кызыктуу бир 5 факт айтып бериңиз. 5 факты. Мен Алайку деген өрөөндөгү кичинекей Көңдүк деген тоодо жайгашкан айылда төрөлгөм. Үйдө эң кичүүсүмүн. 13-чү негизи, бирок 11-чи да. Ошо эң кичи болгон үчүн үйдөгүлөр айтышат, эрке болчусуң, эркесиң деп. Анан мектепти ошо айылдан окудум, кичинекей мектеп. Мектепте баарын 5 окугам, 1 эле 4-үм бар болчу мектепти бүткөндө. Анан ошо алгачкы бизнесим, ошо алгачкы биринчи тапкан акчам айылда 90-жылдары кинотеатрлар иштебей, элдер киного барбай калган, ошондо видеомагнитофон сатып, Бишкектен сатып алып, айылга алып барып ошо кино коюп, Брюс Ли жана Ван Дамдын кинолорун ал убакта мода болчу, неме болчу. Ошентип акча тапканмын. Биринчи тыйынымды, ал чакан тыйын эми, бирок ошондой башталган. Бизнес ал учурда көпчүлүктүн оюнан келбесе керек, э? Да, ошондой биринчи бизнесим ошол. Анан альпинизмди 2000 ковидтен кийин альпинизм менен алектендим. Жакында өзүңүздөр билгендей 17 майда ошо дүйнөнүн эң бийик чокусу Эверестте Кыргызстандан 3-чү кыргызстандык болуп, ошол жерде Кыргызстандын желегин желбеди. Сон баракелде. Анан өзгөчөлүгү ошо болгону 4 килограммга жакын, 3 килограмм 750 Манас эпосун Саякбай Каралаевдин академиялык томун ошол жерге алып чыгып көтөрүп чыктым. Эң сонун. Анан сиз дагы бир канча чокуларга багындыргансыз, э? Бизден биринчи жолу бар. Ошол боюнча. Ошол Антарктика материгинин эң бийик чокусу Винсанда, мен эң биринчи кыргыз. Анан азыр Эдуард Кубатов менен Андрей Ерохин кетти. Алясканын, Түндүк Американын материгинин эң бийик чокусу Деналиде биринчи кыргыз болгом. Анан ошо Эдуард экөөбүз чогуу Килиманджаро чокусунда биринчи кыргыздар болгонбуз. Эң сонун фактылар экен, мындайча айтканда кызыктуу нерселерди айтып бериңиз. Азыр болсо ичкери кирип маегиз булантса кандай? Негизи биздин долбоор боюнча сиз кыскача билесиз. Бул жерде биз кыргыз тилине басым жасайбыз, кыргыз үрп-адатына, салттарына, тарыхыбызга. Биз сизди аябай патриот киши катары тааныйбыз. Андыктан биринчи коногубуз болуп сизди чакырдык. Рахмат. Сизге азыр мындай коркуп сезим болгон жокпу? Азыр кыргызча билбей калам деген. Өчө азыр бар сезимдер. Себеби 26 жылдан бери шаарда жашаган үчүн көп нерселер каалабасак деле унутулуп калышы мүмкүн. Анда чогуу эстейбиз, э? Чогуу эстейли, анда жүрүңүз. Рахмат. Датка деген сөздү укканда эле айрым жаштарыбыз негизинен Алымбек Датка, Урманжан Датка десек, ал Алымбектин же Урманжандын фамилиясы деп ойлошот экен. Негизинен Датка деген сөз бул бий башкаруучу дегенди түшүндүрөт. Азыр биздин коногубуздан сурап көрөбүз, негизи эле кыргыздын эскирген сөздүгүн кандай билет, жооп бергиликте көрмөкчүбүз. Анда архаизмдерге кезек беребиз. Эч коркпоңуз, анткени бул сөздөрдүн көпчүлүгүн биз да билбейбиз. Азыр ортодо талкуулап, чогуу үйрөнөбүз. Эң биринчи эле сизге суроо берейин. Ыстарчын деген сөз.
Ыстарчын деген. Сен бизге бир аз жардамда берип кет, мен да анткени биринчи болуп атам бул сөздө. Бул деген эми макам да. Макам. Ыстарчын деген баягы бир кайсы бир топту башкарган бир макам. Ого, сиз эң сонун бул 50 же 50ден ашык 200 киши 200 түтүндү башкарган адамдар. Старшын деп коет экен да. Бул көбүнчө көркөм чыгармаларда көп колдонулат. Азар түмөн деген сөз. Мисалы кечинде чыксам, азар түмөн жылдыздарды көрдүм. Түмөн деген сөз бул түмөн бул аскердик макам деп түшүнөм мен. Түмөн деген 1000 аскерди башкарган бир түмөн деп койсу беле эсимде толук жок, бирок азар түмөн деген андан да көп деген сөз го дейм. Демек, бул сансыз, көп, сансыз деген маани. Эми мен Кадыр мырзага азыр оңойрагын берейинчи, себеп дегенде биз азыр биринчи эле кирип нукра кыргыз тилинде сүйлөшүп кетип атабыз да. Кемчөнтой деген кандай? Кемчөнтой деген бул баягы жомоктогу бир каарманды билем. Кемчөнтой бул акылсыз адам деген. Акылсыз, эң туура. Ак олпок. Ак олпок бул кыргыз аскер кийими. Азыр коомчулукта көп эле ушул сөздү колдонуп жүрөт. Асаба деген сөз. Асаба деген бул туу, желек, байрак, байрак. Эң сонун. Дилде бул алтын. Мен бул сөздү биринчи жолу уктум бирок бүгүн. Эми азыр мен сизге бир аз кыйыныраак, оорураак сөздү берем. Торко деген сөз. Торко деген сөздү. Торко деген бул кездеме экен. Ошо кандай кездеме? Торко деген сөз ушул эсимде жакшы жок, чынын айтсам бул торко жана негизи эле сизге мына жардамдашалы. Аттын жабдыгы эмеспи? Жок. Бирок ошол сыяктуу. Аттын баягы бизде шалчада деп коет, мындай аттын үстүнө жабылган таардай согулган кездеме болуш керек. Торко деген негизи кездемелердин түрлөрү бар да. Ошол кездеменин түрлөрүнө ошо жакындаштырып айтсаңыз, кандай кездемелер бар? Бизде бир узун бир көчөнүн аты болушу мүмкүн, Кездемелердин түрлөрү чынын айтсам, анда таппай калдыңыз, мен айтып коеюн, Жибек экен. Жибек? Жибек кездемеси экен бул торко. Кийинки от араба. От араба бул От араба. Шайтан араба. От араба деген жана поезд деп коет да бизде. Шайтан арабаны айтайбыз. Шайтан араба бул бизде велосипедти шайтан араба деп койчу эле биздин айылда тамашалап. Андан кийин мен айтайын, сизге оңойраак болсун. Битир дейт. Битир деген бул баягы битир кыргызчада менимче баягы мындай эч нерсе чыкпаган бир адамды битир адам экен деп коет мындай. Ошондой болуш керек мааниси. Сараң кишине. Азыркы тил менен жмотторду, Анан зардал. Зардал бул аскердик чин болуш керек. Менимче зардал. Жол баштагыч экен. Жол баштагысы. Бирок зардал дегенде мен биринчи Баткендеги зардал айылын эсеткем да, бул айылдын аты деп. Бирок бул жол баштагыч экен. Эми мен айтайын, жексур деген сөз. Жексур деген баягы жаман жек көрүлгөн адам деген сөз болуш керек. Эң туура таптыңыз. Жек көрүндү, элге жаман көрүндү деген сөз. Даркан. Мисалы сиз биз үчүн даркан инсансыз. Даркан деген чындап. Биринчи укпаптырмын. Кадырлуу деген. Эми мен сизге кандагай дейт. Кандагай? Буну билбей. Кандагай бул эсимде чала-була бар, бирок бул эпос, Манас эпосунда көп кездешет. Манас эпосунда көп кездешет. Бул да кандагайдагы бир кийимдин түрү, бирок кайсыл экени эсимде жок. Аракелди биздин ошо архаизм сөздөрүндө терисин жамынган шым экен. Ооба. Негизи Кадыр Сейдиккан дегенде эле фамилияңыз укмуш, негизи башкача болот. Бул атаңыздын аты же чоң атаңыздын аты? Бул атамдын аты Сейдилкан деп ошол төрөлгөндө үйгө баягы ал убакта Жибек жолунун бир немеси талы алайык аркылуу өтчү экен да, ошондо бир
үйгө коноктор келип, молдо эшендер келип калып, ошолор төрөлгөн, атам төрөлүп калып, ошолор коюшкан экен. Кайсы улуттан? Саид, анан Илхан деген эки аттын чогулганы. Анан бул негизи мен башка жерден эч кездештире элекмин. Дүйнөдө Сайдылхан деген атты кездештире элекмин. Ошол атам кайсы улуттун өкүлдөрү экени белгисиз, ошо бир молдо эшендер келип калып, анан ошолор энем ошол учурда төрөп калып, анан ошолор коюп кеткен экен. Ошол атаңыз боюнча сүйлөшүп кеттик. Жети атаңызды билесизби? Жети атамды билем. Ошол жети атаңызды сурагым келип атат да, алардын аталыштары менен чогуу айтып кетесиз, Кийин сенден сурайм, сен адаярдан. Жети атам, өз атам Сайдылхан, чоң атам Нурмамет, Нурмамет Жантай, Жантайдын атасы Калы, анан Калыдан кийин Шалпык, Шалпыктан кийин Жумаш, Жумаштан кийин анан Жумаштан кийин Токтодон кийин Жумаш. Жетинчиси Жумаш болгон, алтынчысы? Жок, Жумаштан кийин Токто. Жетинчиси. Эми азыр жети атам мен да айтып коеюн анда. Менден да сурап калды. Негизи бул ар бир кыргыздын жигиттери билишкек. Жигиттер эле эмес, кыздары да билишкек, Биринчи атам Нурбек, андан кийин Каныбек, Бексул, Ысманалы, Баялы, чындап айтып атам, Баялы, андан кийин Машүрүп, анан Сакачук. Эң сонун. Негизи азыр мурун ар бир кичинекей баладан жети атаңды билесиңби деп көп сурашчу, айылында негизи туш келген киши сурачу. Азыр эч ким сурабай калды, анан балдарсын көп унутуп баштады. Сиз балдарыңызга жаттаткансызбы, жети атасын? Ошол мектептен балдарым мына түрк лицейи жанагы немеде окучу да, алар дайым ошондой үй тапшырма берип, алар анан келип атам, ата жети атамын жазып бериңиз сурап атат деп жазып берчүмүн. Мурда билишчү, азыр эми чет өлкөдө окушат, ошон үчүн азыр унутуп калдыбы билеби. Эми азыр сиз бала кезиңизди эстеп кеттиңиз. Балдарды айтып атасыз. Негизи эле жаш кезиңизде кыргыздын улуттук кандай оюндарын ойночу элеңиз? Биз ошо кичинекей эс тарткандан эле биз айылда чүкөнүн ар түрлүү оюндар ойночубуз. Мисалы, кан деген оюн бар эле, анан кийин чыгыш деген оюн бар эле, жедирмек деген оюн бар эле. Анан оңкоталамай деген оюн, отуруп алып үйдө ойной турган. Берки оюндар айткан, ал сыртта ойнолчу оюндар. Анан токту сурамай деген оюн бар эле. Мен эсимде. Анан баягы жайдын күнү биз жайлоого чыкчубуз. Майдын аягынан баштап августтун аягына чейин. Жайлоодо болсо ак чөлмөк ойночубуз. Анан кийин ошо көп качмай топ деген оюн эсимде. Бирок ал эми улуттук оюн эмес, топ менен ойнолгон. Анан кийин чоңоюп эс тартканда, чоңоюп калганда ордо оюнун ойночубуз. Жаш балдар Ордодо болчу сыяктуу. Ордо, ошо кан ордо деп, ушундай тегерек сызык деп азыр бизде федерацияда бар. Андан көкбөрү. Уже бул жаш курактарга чоңоюп улам көкбөрүлөргө жеткенсиз. Мен азыр ушул оюндардын ичинен бир эле чүкөн эстеп калдым да, ушул оюнду эле билет экенмин. Чогуу эстеп сыртка чыгып чүкөн ойлойбу. Биз Элнурбек окумуш ойнойт чүкөн. Анда мен Кадыр мырза менен бир таймашып көрөйүн, анда сиз кандай ойнойт экенсиз. Сиз өзүңүз ошо көрүүчүлөргө чүкө кандай ойнолот дегиле ошолорду мындай түшүндүрүп бериңиз. Бала кезиңизде кантип ойночуңуз? Чүкөнүн абдан көп түрү бар болчу биздин айылда. Анан эң негизги көп ойнолчу ошо утуш оюну. Кан ойночубуз. Кан оюну дегенде баягы ар бир адам бирден чүкө тизет, кичинекей сызыктын немесине. Анын да өзүнүн эрежелери бар. Эгерде баарын алчы тизип койсо, тиги каршы тарап аны алып алса болот. Окшош тизилип калды деп. Ошон үчүн бирин алчы, бирин таа кылып тизчүбүз. Алчы таа деген кандай? Чүкөнүн турган түрлөрү бар. Алчы, таа, оңко, бөк, чик деген. Анда көрүүчүлөргө түшүнүктүү болсун, биз азыр ошол жерден көрсөтөлү, чүкө менен жүрүңүздөр анда. Эми бул чүкөнүн эки түрү болот. Бирөөсү оң, бирөөсү сол. Анан оң колу менен оңого деп коебу, оң кол менен бул оң чүкө ыңгайлуу да, бул алчы. Чүкөнүн турганынын өзүнүн аттары бар, бул алчы.
мындай турса таа, бул бөк, бул чик, бул оңко. Анан өзүнүн ар бир турганынын өзүнүн мааниси бар, статусу бар да. Мисалы алчы бул эң күчтүүсү. Мисалы алчы көп чүкө ойногондо ошо алчы турса баягы эмесине дагы жакшы да. Утканга утушуна жакшы. Азыр анда эме кылалы, анда биз ойноп көрөлү эми. Чүкө кандай ойнойбуз? Анан азыр эми абдан кызыктуу көп түрү бар. Ошону мисалы бизде чыгыш деп ойночубуз, ошону ойносок болот. Чыгыш чүкөсү. Чыгыш. Утуш болот. Ким атканы утат да. Эрежеси кандай болот? Эрежеси биз бирден чүкө тизебиз. Анан бул бөк жагына, бул чик жагынан, бөк жагына мындай өзүңдүн сакаң менен чыгасың. Анан ким алыс болсо ошол биринчи атканга укук алат. Анан ошону 7 тапай деп коет. 7 тапайдан ашыра атыш керек. Ошол атсаң утуп аласың. Эгер 3 болуп же 4 тапай болуп калсаң да утканга мүмкүнчүлүк жок. Кайра тизилет. Негизи эле бул чүкө ойуну кийинки күндөрү жаш балдар азыр ойнобой калышты. Ойнобойт. Негизи Нооруздаарда гана ойнолот э. билбей калышты да, билсе аябай кызыктуу бул негизи. Балдарыбыз билеби чүкө ойнун? Билбейт, кызыкпайт. Азыр интернет оюндарына кызыгып эле. Анда мен азыр өкчөп көрөйүн. Тышканга көбөк алдырбагыңыз элең го, эмне болуп кетти? Эмне кылдырбаган? Тышканга көбөк алдырбаган. Ал эми. Фразеологизм сөздөр бул. Кел азыр биз негизи менин сөзүмдү көрүүчүлөр да түшүнбөй калды окшойт, э? Жүр анда биз Кадыр акеден сурап көрөлү, кандай фразеологизм сөздөрдү канчалык деңгээлде билет экен. Кадыр байке тышканга көбөк алдырбаган деген сөз кандай? Тышканга көбөк алдырбаган деп баягы аябай тың адамды айтат, эч кимге эч нерсесин алдырбаган. Сени мактайт, сен муну жаман көрөсүң. Адамды. Сатарнайын деп баштаганмын. Анда фразеологизмдер боюнча негизи көп колдоносузбу жашоодо? Көп колдондум деп айта албайм, бирок колдонуп калам. Азыр мындай кылалы, сиз негизи эле жашооңузда кайсы сөздү колдоносуз фразеологизм сөз? Өзүңүз колдонгонсуз. Бир сөздү эле айтыңыз. Мисалы эсимде жок кандай. Коёзун өнчөп албаган. Негизи биз байкабайбыз, бирок көп колдонобуз мындай сөздөрдү. Кээде колдонуп кетебиз, чын байкабас да болот. Байкабай калабыз го. Биз азыр сөздөрдү айтабыз, сиз мүмкүн болушунча түшүнгөн маанingизди айтып бересиз, э? Сөзгө сөлтүк кылуу. Мисалы азыр укмуш катуу сүрө алып, сөзгө сөлтүк кылбайм деп айтам да. Бул адамды уяткаруу, сөзгө сөлтүк кылуу баягы. Уяткарууду, осол кылуу, кепке калтыруу да. Азыр мен айтайын эми боорун тырмоо деген. Боорун тырмоо деген баягы аябай адам күлгөндө бир нерсеге күлкүсү келгенде. Боору ezilip. Буну негизи сиз колдоносуз күнүмдүк жашоодо. Боору ezilip дегенди колдоном, а боорун тырмап деп колдонбойм да. Керки балтасы колунда. Керки балтасы колунда деген. Мисалы, Зуракандын керки балтасы колунда. Көңүлү келгенде тоону томкоруп, ой томкоруп жүрөт. Бар ар дайым баягы жумушка, ишке, кызматка даяр. Шамдагай адамды айтылат го.
Эми мен айтайын, аты ыргайдай, өзү торгойдой дейт. Аты ыргайдай дегени Мен чогулдум. аты ыргайдай баягы ары жок кишилерди айтат го дейм. Аты Өзү башка сөзү башка эмеспи? атын жакшы бага албай анан өзүнүн сүйлөгөнү, асманда сүйлөгөн кишилер. Ошондойбу? Жок, бир аз жакындап келдиңиз. Чындап айтканда бир 50%. Кыргал иши кыйратпайт, бирок тили будай куурган кишилерди айтат го дейм. Жакындап атасыз. А сиз да жардамдашасыз. Ошо өзүнүн сөзү топ келбеген кишилер. Эми айтып коеюн, өтө жүдөгөн, абдан арыктаган, азып тозган. Бир жерге күл төгүү. Мисалы, үчөөбүз азыр бир жерге күл төгүп сүйлөшөлү. Күл төгүү. Күл, кадимкидей күл, э? Күл төгүү бул чогулуп отуруп сүйлөшүү. Ынтымактуу. Ынтымак болуп, Макулдашып, ынтымакта оокат калуу дегенчи. Эми азыр биз чындап эле оор суроолор берип атабыз дагы, э? Азыр мен Кадыр мырзага жеңилирээкинен билейин. Азыркы учурда колдонуп турат, 2 тизгин 1 чылбыр дейт. 2 тизгин 1 чылбыр деген бул ошо мисалы биздин азыркы президентибизди айтсак болот. 2 тизгин 1 чылбыр колунда элди башкарып атат. Бийлик толук башкаруучулук деген экен, э? 2 тизгин 1 чылбыр. Көз жазгыруу. Көз жазгыруу бул мындай жашыруу, алдоо дегендей го, жашырып. Көз жазгыруу, э? Көз жазгыруу. Мен сизге азыр Көз айтайын. жазгыруу деген жанагындай экен, э? Айтып койгон коёнун сүрөтүн тартып кетүү дегенчи. Көз жазгырып мындай Бекинип кетти, жок болуп кетти ушундай сыяктуу. Эми азыр айтайын, ажынан деле билбейт болуш керек ушу сөздү. Көз акы дейт. Уктуңуздарбы? Көз акы деген бул. Дегенди билем мен. Көз акы деген бир нерсе, мисалы бизде көз акы деп атам пенсияга чыккандан кийин бал бакчу да. Анан ушу бал сүзүп аткан учурда, бал алып аткан учурда элдер өтүп калса, балам 1 литр бал берип кой көз акысын деп калчу, ошондой го. Көз акы. Азыр деле колдоносуздар бул сөздү. Ооба. Колдоносуздар, э? Мен кээде колдонуп калам. Тамашалап, Тамаша иретинде колдонуп калам. Көз акы бербесиңби деп. Мен жана ооз басырык деген сөздү билет экенмин да. Айтпа, бир нерсе эч кимге айтпа десем да ооз басырык кыл дейсиң Мен го. мисалы бир бизнесте досторум бир долбоор жасап калып, мындай сүйүнүп калышат, анан мен айтып калам тамашалап. Мен көз акы бербесиңби деп тамашалап. Чечендин сөз акысы, ал эми кедейдин көз акысы деген макал бар экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр болсо биз Кадыр мырзага бир кыскача тасмаларды даярдап койгонбуз, үзүндүлөр. Ошо үзүндүлөрдү тапканга аракет кылыңыз сиз. Азыр телекөрүүчүлөр, сиздер дагы көңүлүңүздөрдү көгүлтүр экранга бурмакчыбыз. Азыр тасмалардын үзүндүлөр болот. О айбаты улук теңирим, урпактарыңды аяй көр, күнөөбүз болсо кечир. Эл журтуңду, жан жаныбарыңды жута жандан сактай көр теңирим. Амин, Аллах акбар. Көрдүңүз, Эй, кайсы киноду ойлойсуз? бул мен бул кинону так эле эсимде, жылда көрөм. Агыл Бирстин тукуму, Кожо жаш. Ошол киносундагы жанагы Олядай болгон апа. Ошол аба ырайынын жакшы болушун, жут болбой, жан жаныбарлар аман болсун деп ошо бата тилеп атат. Биринчисин таап койсуңуз ойно. Эми азыр экинчисине кезек берели, экинчиси кандай болот экен? Эми силерден чындап кете турган болдум. Бекер кыласың. Комузду сындырган менен добушту сындыра албайсың. Жигиттер! Саралан жайдак тагыла! Эми экинчи фильмди көрдүңүз. Кайсы фильм? Бул Доронбек Садырбаев агабыздын тарткан киносу Махаббат дастаны. Бул кино мага абдан жагат. Бул жерде ошол жана үзүндү Раймалынын комузун, ошо кыргыздын бийи, казак бийдин арыздангандан кийин келип, ошол эки элдин ынтымагын бузуп атасың. Сен ошо жөнү турбай ырдайсың, карыганда жинди болуп, сүйүн ырдайсың деп ошо комузун талкалап аткан үчүн. Биз даярдап келген тасмалар чындап эле жеңилдик болуп атат окшойт, э? Азыр биз кичине бир аз оорураагынан берели, азыр көгүнүздү экранга алмакчыбыз. Матаке, мага дум бересизби? Сага эмне жок? Ажынын жугунтусу жетпей жүрөбү? Ажынын жугунтусун ичкенде мен эмне ит белем? Ит болбосоң өзүң чоң катын ал. Мага азыр катын эмес, ун керек.
Бул ушул кыскача үзүндүсү акыркы убактарда интернеттерде дагы аябай чыгып жүргөн бул Уркия киносу. Уркия киносу. Уркия. Режиссер Көрөбү Шокеев, э? Да. Уркияны көрдүңүз беле? Көргөм, бирок мындай кайталап көргөн эмесмин. Уркияны таанысыз да? Ооба, Уркия Салиеваны тааныйм. Кыскача. Уркия Салиева ошол биздин ошол учурдагы Тайманбаган, Чыган, ошол немелерге каршы чыккан. Ошо Борбордук Азиянын мусулман аялдарынын тарабын талашып көтөрүп чыккан, э? Кадыр ага, сиз тоолорго көп чыгасыз. Ошол боюнча Кыргызстанда канча тоолор бар, кайсыл тоолорго чыккансыз? Бир аз токтолсок, э? Кыргызстан негизи 93% тоолордон турган үчүн биз абдан сонун керемет тоолорубуз бар. Дүйнөлүк альпинисттерди тарта турган деңгээлдеги. Анын арасында эң негизгилери ошо 3-7 миңдик чокубуз бар. Бул Желайдар деп Лелин чокусу, мурунку аты. Анан Хан Тенгири, анан Жеңиш чокусу. Ошонун эң бийиги Жеңиш чокусу. Бул 7400, адашпасам 7460 метр. Андан кийинки Лелин чокусу 7163 метр. Андан кийинкиси Хан Тенгири. Бул Хан Тенгири аябай дүйнөдөгү эң кооз аскалардын бирөөсү. Ошо 7010 метр бийиктиктеги. Андан сырткары толтура бизде Терскей Алатоо, анан Жетим тоо, Бойбиче тоо, э? Тоо ошолордо тоо кыркаларында 6000, 5000дик абдан көп тоолорубуз бар. Эми алыс кетпей эле мына Бишкектин жаныбызда эле 30 мүнөттө машинаны коюп чыга турган Аларчадагы укмуш керемет тоолорубуз бар. Эми кичинекей эле бир эле мисал алсак Аксай такасы деп коет орусча, Аксайская неме деп, подкова деп. Ошол жерде альпинизмге керектүү болгон бардык тоолордун өзүнүн статусу болот. Ошо эл аралык деңгээлдеги 1 Адан башталып 6 Бга чейин 12 түрлүү статус. Ошол альпинисттерге керектүү бүт ошонун бардыгы ошол кичинекей эле бир чакан бир жерибизде бар. Анан эң негизги биздин алтынга бербей турган, эч нерсеге бербей турган бул Баткендеги Асан Үсөн тоосу. Муну бизде эч ким билбейт. Муну дүйнөлүк альпинизмде Азиянын Патагониясы деп коет. Өзүңүздөр билесиздер, Патагония деп Түштүк Америкада дүйнөнүн эң кооз аскалары бар. Бул аска эмнеси менен баягы өзүнө тартат, себеби 1000 метр бийиктиктеги жалака зоо. Эч нерсе жок, сыпсыйда күзгүдөй болгон зоо да. Ошол тоонун канчалык оор, канчалык чыгууга оор болсо, ошо альпинисттер ошончолук тартат. Ошо альпинисттердин бирок тилекке каршы шарт түзүп бере албаганыбыз үчүн ал жерге келе албай жатышат. Баардыгы ошону айтышат. Дүйнөлүк эл аралык альпинизмде бар эле ошол. Патагонияны кандай билсе, ал жерде да ошондой билет, бирок тилекке каршы Патагония миллиондогон альпинисттерди тартып, өздөрү ошол өлкөгө акча алып келип атат. А бизде болсо тилекке каршы шарт түзүп бере албагандыгыбыз үчүн ал жерге бир саналуу эле кишилер келип кетишет. Мен бүгүнкү сиздердин чакырганыңыздарга ыраазымын. Аябай сонун форматта болду деп ойлойм. Мен жаш кезимди, бала кезимди эстеттиңиздер, чүкө ойноттуңуздар дегендей. Анан көптөгөн эскерүү учурлар болду. Рахмат сиздерге, ийгилик. Анан Сизге да чоң рахмат келип бергениңиз үчүн. Абдан жакшы, оригиналдуу. Сурап коеюн, сиз негизи эле биздин программада кайсыл жерден кыйналып кеттиңиз, кысталып кеттиңиз? Кайсыл жер аябай жакты сизге? Мага бар эле жакта, анан өзгөчө жаккан ошо чүк ойногон жерде мен өзүм бала кезимди кадимкидей эстеп ошол жака чейин кирип бардым. Ошон үчүн абдан ошол учур жакты. Анан кыйналып кеткен жерлерим ошо жанагы сөздөрдүн кээ бирин унутуп баратканымды өзүм сездим. Муну колго алыш керек экен деп койдум. Эми эске ала жүрөсүз, ушул сөздөрдү колдонобуз, э? Эске ала жүрүш керек экен. Тоого чыкканда да манасты көтөрүп атпаймынбы? Көптөр ойлойт, мисалы, чет элдиктер биринчи көргөндө эле мени неме деп айтышат. Сен бир мындай жиндисиңби депчи. Анан мен түшүндүрүп айтып берсем, аябай берилишип, таң калышып, манас жөнүндө сурап. Мунун баары ошол жаштарды мен көбүнчө билимге чакырып келем. Билим алгыла, баардык көйгөйдүн баары эле билимде деп, анан ошо
билим алып деле анан баягы кыргызчылыкты унутуп калбай, биздин элибиздин журт ата бабаларыбыздын манасыбызды унутпайлы, ошону параллельно ала жүрөлү депчи. Анан биз аябай билимдүү болуп, Гарвардты бүткөнченде деле биз өзүбүздүн тегибизди, өзүбүздүн тарыхыбызды унутуп калсак, ал билимдүү маңкурт эле болуп калат да. Ошон үчүн ошону чогуу алып жүргөнгө аракет кылсак жакшы болмок деп, ошо манасты көтөрүп чыкканым ошо чокуга да кошол себеби. Ошон үчүн бардык жаштарга кайрылып кетем. Окуп, талыкпай, баягы илгери атам айтчу раматылык. Барам тырмаңдын кирин соруп болсо да оку деп. Башка нерсени унутуп дегендей анан. Бул да прозвагизм, тырмаңдын кирин соруп. Ошон үчүн жаштарга эмне дейм, билим алсын, билимдүү болсун, дүйнөлүк эң атактуу университеттерди бүтсүн. Биздин көйгөйдөн чыгуунун жолу эле ошол. Азыр биз шаша беребиз. Бизде андай чыгаан адамдар келе элек. Чыгаан адамдар жокко эсе, себеби андай азыркы заманга заманбап, азыр замандын талабына ылайыктуу адамдар бизде жок. Ошон үчүн өлкөбүз өнүгүү жолуна түшүүсү мүмкүн эмес. Ошон үчүн билим алышыбыз керек. Ошол алдыңкы дүйнөдөгү Гарвард, Колумбия, Оксфорд, Кембридж деген университеттерди бүтүп, ошол учурда биздин тарыхыбызды, манасыбызды, салтыбызды унутпай, улуттук баалуулуктарыбызды кошо ала жүрсөк, буюрса өнүгөбүз деп ушу жаштарга тилейм. Келип бергениңиз үчүн дагы бир жолу чоң рахмат. Рахмат сиздерге, рахмат чоң. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына биздин дагы программабыздын аягына келип жетти. Бүгүн бизде конокто Адина Альпинист Кадыр Сайдулкан агайыбыз болду. Негизи биздин долбоор бул кыргыздын үрп-адатын, када салтын, тарыхын, баалуулуктарын даңазалоо, даңктоо жана билбей жүргөн болсок, балким эстетүү ошолорду. Кийинки конок катары кимди көргүңүз келсе, бизге комментарий калтырып койсоңуз болот. Сиз кимди сунуштамаксыз дагы? Мен абдан кызыктуу болобу деп, жана мен иним бир жакшы мамиледе жүргөн бар. Ошо Японияда окуган, 7-8 тилде сүйлөгөн Сейтек Качканбай деген бир жигит бар. Аябай кыргыз тилин дагы, анан кыргыз диалектикаларын дагы абдан жакшы билет. Ошол киши татык деме деп ойлойм, жакшы болобу деп азыр оюма келип кетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге бир билдирүү айтып коеюн. Биздин телеканалдан алыстабай туруңуздар. Кийинки эфир мындан да кызыктуу болот. Кийинкисинде биз манас эпосторун жана ошондой эле кыргыздын улуттук аспаптарын дагы ойнотконго аракет кылабыз. Андыктан биздин каналга жазылып, өзүңүздүн ой пикириңиздерди калтырганды унутпаңыздар.